эми үчүн дегенде Синофарм биздин населенияга абдан жакшы көтөрүп атат. Без никаких осложнений, ошол үчүн биз кайра Ковакстан Синофармды сурап атабыз. Бул жерде кайчы пикирлер жокпу? Мисалы биз 815 миллион сомду ошол вакцинация бөлүп жатабыз. Ошол эле кезде сиз мисалы азыр аканитти пропаганда кылып атасыңар. Коргоштурунду ишкиле деп эми кандай бир четинен биз вакцинацияны айтып атабыз. Экинчиден биз дүйнөгө мына жарыя кылдык, бизде өзүбүздө дары бар экен деп. Жакшы суроо болду. Эми үчүн дегенде вакцинация деген бул профилактика ковидте. А жанакы азыркы кездеги ар бир антибиотик же болбосо киргизип аткан препараттар бул болсо уже ооруп калган адамды лечениясына дарылоого кетет. А вакцина болсо алдын алуу болуп атат да. Андагы эле бизде коргошун дагы эле колдонуп жатабы больницаларда, мамлекеттик больницаларда? Мамлекеттик больницаларда колдонбой калды. Кандай? Мамлекеттик больницаларда колдонгон жокпуз. Сиз интервьюну бергенде айткансыз да. Мамлекеттик больницаларда биз бере атабыз, ичип атышат. Биз мамлекеттик больницаларда 400 кишиге берип, клиникалык испытания болуп, бардык анализдерин азыр биздин Казакстанга берилген, Россияга берилген академиктерге ошол жактан биз резюмесин күтүп атабыз. Бардык анализдердин баарын биз жөнөттүк. Эч ким күлгөн жок, алардан. Серьезно алар кабыл алдыбы ошону? Биз эмчине легкий формасында и средней тяжестинде бердик. Ал жерде, оказывается, отхаркивающий и иммунитетти көтөрөт экен. Бүт бардык анализдерди ошолорду биз алдык дагы биз жөнөттүк. Менде сизге суранышта саламаттык сактоо министрлиги. Сиз мындай кичине өзүңүздү жумушту серьезно мындай катар мындай кабыл алсаңыз жакшы болот эле да. Себеби мындай да эми. Коргошууну рекламаны кылганга бул туура эмес өтө. Түшүнүп атабыз эми. 10 секунд. Мурун ишкенин билебиз. Бирок аны мындай далил болбосо реклама кылбаш керек. Доказательный медицинаны билесиз да так эле. Уят эле болдук да ошол коргошун менен. Дасат алар, сиздин эмеңизди, замечанияңызды эске алабыз.